Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Таеквондо боюнча Үчүү облусунун экинчи чемпионаты ТРК спорт телеканалында эфирин баштайт. Салия Жакшылыкова жана Айнура Анарбекованын ортосунда таеквондо боюнча биринчилик. Бул жерде финалга чыгуу аракетиндеги финалдык беттеш. Жеңгени биринчи орунду ээлейт дагы, жеңилгени экинчи орунду күмүш байгени тагынат. 6 жаштан 7 жашка чейинки таеквондо боюнча жаштар өспүрүм кыздар арасындагы беттеш. Жана азыр Салия Жакшылыкова жакшы бир аракеттерин көрүүдө, буту менен дагы, колу менен дагы жакшы деп атаандашына соккузатып жатат. Дагы таамай тийүүлөр бар. Колу менен дагы, буту менен дагы иштесинде катага жол берилет, катага жол берелик азырынча. Дельта жана Альтайр орундуктар үчүн ат салышат. Түз соккулар. Колдору менен чабуулга өтүп жатат. Салия Жакшылыкова өтө жакшы аракеттерин көрүүдө дагы да болсо. Мен бул жерде жеңүүчү аныкталып бара жаткан сыяктуу. Көк түстөгү тараптан чыккан Салия Жакшылыкова аракетин андан ары күчөтүүдө. Жана азыр түшүнбөстүктөр, бир аз жаш өспүрүмдөр болуп жаткандан улам бир аз түшүнбөй жатышат.
Кандай беттеште жүргүш керек экенин жана жыйынтык учурунда 2 төрт чийиндин ичине токтош керек. Азыр катталдагы калыстар өздөрүнүн чечимин ортодогу калыска узатууда. Жана рефери кайра. Жеңишти кимге камсыздайт болду экен азыр? Салия Жакшылыкова биринчи орунду ээледи. Ал эми Айнура Анарбекова экинчи орунду өзүнүн капчыгына салат. 6 жаштан 7 жашка чейинки спортчулар арасындагы беттеш, финалдык беттеш жыйынтыкталды. Биз кийинки беттешке өтөбүз. Бул 10 жаштан 11 жашка чейинки. Кечиресиздер, 10 жаштан 11 жашка чейинкилер эмес. 8 жаштан 9 жашка чейинки айымдардын ортосундагы беттеш. Сауле Уланова жана Нуркыз Эсенованын ортосунда жүрүш уланат. Нуркыз Эсенова азыр чабуулдук аракеттерин күчөтүп, атаандашына жакындап барып, түз жеп соккулар менен чабуул өнүктүрүп жатат. Жана ортодогу калыс бул жүрүшкө аралашып, бир аз чабуулду басаңдатып, кайрадан беттешти башынан баштоосуна тапшырык берди. Нуркыз Эсенова чабуулга чыгууда, дагы 2-3 рет узатылган сокку. Сауле Уланова балды жакшы турукташтырып көзөмөлдөөдө азырынча. Рет чабуулга чыгып көрөт. Бирок таамай тийүүлөр азырынча байкала элек. Нуркыз Эсенова балды турукташтырып көзөмөлгө алып баштаган сыяктуу. Бул аракетинде жана калыстардын чечимин күтүп туралык. Сауле Уланова жеңишке жакыныраактай көрүндү. Бул дагы финалдык баскыч. Урматтуу эле көрүүчүлөр, жеңгени биринчи орунду ээлейт, ал эми жеңилгени экинчи орунду алмакчы. Жана ортодогу калыстардын чечими тең болуп чыккандай. Дароо ортодогу калыс старт берер замат Сауле Уланова дароо чабуулга өттү. Андан аркы жүрүшүн да байкап туралык. Нуркыз Эсенова соккуларды узатып жатат. Нуркыз Эсенова кайрадан бир аз күчтүүрөөк деңгээлде чабуул өнүктүрүүдө.
дагы ачык калган жүзүнө 2-3 ирет сокку узатып үлгүрдү. Буту менен жооп кайтарууга Сауле Уланова аракет көрүп жатат, бирок ийгиликсиз азырынча. Сауле чабуулду өнүктүрүп баштады бул токтоодон кийин. Нуркыз өтө жакшы таамай тийүү бар оң буту менен атаандашынын жүзүнө. Сауледен ортодогу калыс сурады. Бардыгы жакшыбы, беттешти уланта аласыңбы деп сурап алгандан кийин бардыгы жакшы деп жооп кайтарды. Андан улам беттешти улантууга уруксаат берип өттү. Сауле Уланова мыкты жүрүшүн улантууда. Кечиресиздер, Нуркыз Эсенова жакшы чабуул өнүктүрүп бүттү. Сауле Уланова качып гана беттешти өткөрүп калгандыгын көрдүк жана. Кайрадан төрт чийиндин ичине экөөнү отургузуп, калыстын чечимин чыгарып көрүшөт азыр. Калыстар тобу чечимдерин берүүдө ортодогу калыска. Жана жеңүүчү аныкталат азыр. Кызыл тарап Сауле Уланова жеңишти камсыздап кетти азыр. Нуркыз Эсеновадан кечирим сурап дагы аны чагына алып өткөнүн байкадык. 10 жаштан 11 жашка чейинки өспүрүмдөр арасындагы беттеш жыйынтыкталды. 26 килограмм салмак чембирдиги. Жана кезектеги беттеш. Отуз килограмм салмак чембирдиги. Айдай Туратбек кызы жана Ширин Масурованын ортосундагы беттеш. Бул дагы финал. Жеңүүчү атанганга эки өспүрүмдө тең мүмкүнчүлүктөр бар. Айдай Туратбек кызы өтө жакшы бир тийүүдө орундатты. Бирок кайрадан тайсалдап чабуулдук аракетин басаңдатып жаткан сыяктуу. Ширин чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгүн издеп жатат, бирок азырынча ийгиликсиз болуп жаткандай, бир аз качып дагы беттеш өткөрүп жаткандыгын көрсөк болот. Жана чектин сыртына чыгып кетишти, ортодогу калыс аралашып, беттешти кайрадан башынан баштоо аракетин жасап көрөт. Кайрадан чабуулда Ширин Масурова.
4 burçluk çeyinge uzatıldı. Өздерінің дал ушул таймаштарга чыга турчу өспүрүмдөрдү колдоого келген күйөрмандар, жакындары, ата-энелерин да көргөзүп өтүштү. Ширин Масурова саталашына биринчиден болуп жакындап барып чабуулга өтүүдө. Айдай Туратбек кызы жанына жакын жолоттостон соккуларды уруп, буту аркылуу жооп кайтарууда. Бирок жүзүнө бир таамай соккуну өткөрүп алды. Ширин да бир ирет чабуулга чыгып көрөт. Бул жерде ортодогу калысы беттешке аралашууга мажбур. Анткени абалды көзөмөлдөп койбосо бир аз кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Айдай Туратбек кызы качып беттеш өткөрүүдө. Дагы болсо чабуулдук аракетин күчөтүп жаткан Айдай Туратбек кызы. Андан аркы hareket байкап туралып азыр Ширин Масурова эмнегедир жооп кайтара албай жатат. Бирок бир сокку узатып, жүзүнө таамай тийүүнү орундатты. Чабуулга чыккан аракетинде коргонуу тарабын Айдай Туратбек кызы жакшы көзөмөлдөдү азыр. Айдай Туратбек кызы бир аз чарчап калды көрүнөт. Да, bir sokku, жақсы тию. Төрт бұрыштық чейін отырғызды. До 40 килограмм готовимся. Хайбагарова Зарина, капкан, красный угол. Аджихуджаева Лейсан, Газпром, синий угол. 40 килограмм салмак чембердигиндеги кезектеги беттешке чыга турчу тайквондочуларга кабар берип өттү азыр. Жана бардык калыстар тобу азыр өздөрүнүн чечимин ортодогу рефериге жеткирди. Ал башкы эсептей турчу калыска таштайт. Объявляется дополнительная минута. Демек, дээрлик бирдей упайларды иштеп табышкан. Теңчилик менен жыйынтыкталуунун алдында турган беттеш дагы бир ирет. Ширин Масурованы жана Айдай Туратбек кызын ортого чакырат дагы. Кошумча убакыт уруш өткөрөт экендиги тууралуу маалым болду. Айдай Туратбек кызы дароо чабуулдук аракеттерге өтүп баштаган. Жана биринчи аракети ийгиликтүү. Сол буту менен жакшы бир көзгө толумдуу сокку узатып үлгүрдү. Кезектеги аракетинде дагы Айдай Туратбек кызы жакшы деңгээлдеги беттеш өткөрүүдө. Да, bir butu menен таамай тийүү бар, андан аркы аракеттери. Вакыт. Вакыт бүттү. Жана калыстар тобунун чечимин күтүп туралык азыр. В этом бою победу одержал боец красного угла. Сколько? На каким счетом? Смотри, 3-2, 3-1, 3-4, 3-2. 3-4, 2 очка на Павела, кто ее дает?
Один раз засчитали. Бір жолы кирди. Сиздики колдор кирди. 40 килограмм салмак чембирдигиндеги беттеш Лейсан Аджихаджоева көк тараптан чыкты. Ал эми Зарина Кайбагарова кызыл тараптан беттешке чыккан. Зарина Кайбагарова жакшы аракеттерин тартуулап, бул жерде атаандашынын жанына жакындап келип, чабуул өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткандай таасир калтырат. Чабуулга өтө эле кеч кимис азырынча. Лейсан Аджихаджаева чабуулга чыгуудан бир аз сестенип жаткан сыяктуу. Буттары менен аракет жасап көрүштү. Время. Убакыт. Первый раунд. Жана биринчи раунд жыйынтыкталды азыр. Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө чакырылып, андан арка жүрүшүн улантышат азыр. Лейсан Аджихаджаеванын күйөрмандары азыр кыйкырып, алдыга сүрөп колдоп жатышат. Суроо бул жерде кандай көрсөткүчтү берет болду экен? Жакшы, Лейсан Аджихаджаева кезектеги упайга жакындап бара жатат сыяктуу. Жакшы аракеттер. Бирок тийүүнү орундата алган жок. Өтө жакшы азыр Заринанын аракеттери. Бирок такыр таамай тийүү байкай элекпиз биз бул беттеште. Ой-ой-ой, азыр ушул сокку тийгенинде анда Лейсан Аджихаджаевага бир аз оор абал туш болмок. Жана убакыт жыйынтыкталды. Калс тартоонун чечими берилүүдө. Объявляется дополнительная минута. Дагы бир ирет кошумча убакыт талап кылынат. Бирок Зарина Кайбагарова бир аз жеңишке жакындаган сыяктуу. Бул дагы финалдык беттеш. 40 килограмм салмак чембирдиги 12 жаштан 14 жашка чейинки тайквандочу айымдардын ортосунда жүрүүдө. Мындан кийин 45 килограмм ортосундагы беттеште салмак чембирдигинин алкагындагы беттештер орун алат. Тайквондо боюнча Чүй облусунун 2-чи чемпионаты Газпром аренасында өтүүдө.
Зарина Кайбагарова дагы болсо чабуулун өнүктүрүп барууда. Бул жерде таамай тийүү бар. Бирок ортодогу аралыкты кыскартып, бул абалдан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн дагы издеп көрдү. Түз тийүүлөр. Жок, мындай аракеттерге баруунун кереги жок. Азыр Лейсан Аджиходжиева бир аз эмоцияга дагы алдырып койгон сыяктуу. Жана убакыт кошулуп берилген дагы убакыт жыйынтыкталды көрүнөт. Эми калыстар тобунун чечимин күтөлүк. Боковые судьи, подойдите к судейскому столику. Зарина Кайбагарова. Ребята, что за? Кто сам? Вот. 1-1. Медленно, мақұл 1-1 болсын. Почему сен мақұл 1-1? Қантип 1-1 болды, если экөте бичке тейсе? Негизги ортодо эсепти санай турчу Калыс азыр капталдагы 4 калыска кайрылып өзүнүн нааразычылыгын билдирип жаткандыгын да көрүбүз. По идее, как минимум 2-2 должно быть. Либо 3. Давайте до первого технического. До первого технического. Внимательно смотрим. Демек дагы кошумча убакыт талап кылынат. До первого технического. Калыстар тобуна жеңүүчүнү аныкташ өтө оор болуп жаткан сыяктуу. Бул эки тайквондочунун ортосундагы беттеште экөөнүн теңдээрлик деңгээлдери бирдей бара жаткандыгын маалымдап өттү. Да, экинчи кошумча убакыт, биринчи көзгө толумдуу бир ыкманы жасап кеткен. Мушкерге жеңиш ыйгарылат экендигин дагы уктук. Лейсан алдамчылык амалдарын колдонууда. Бирок Зарина Кайбагарова башаламандыкка жол берген жок бул учурда. Ортодогу аралыкты кыскартып, салкын кандуу беттеш өткөрүүдө. Кезектеги аракеттери. Башкы машыктыруучулары колуңду көтөр, коргонуу тарапты көзөмөлдө деген да сөздөрдү айтып жатышат. Кимиси жеңишти өзүнүн капчыгына салып кетет болду экен. Өтө жакшы тийүүнү орундатты Зарина Кайбагарова. 40 кг салмак чембердигинде Чүй облусунун экинчи тайквондо боюнча чемпионатында алтын байгенин ээси. Жеңил узасын тартып калган. Зарина Капкан занимает первое место. Аджиходжиева Лейсан, Газпром занимает второе место. Экинчи орунду ыйгарышты азыр Лейсанга. Муну менен гана бардыгы бүтүп калбайт. Сөзсүз түрдө алдыда дагы мүмкүнчүлүктү алышат. Андыктан реванш алууга алдыңкы жылдарда сөзсүз түрдө Лейсан Аджиходжиеванын жакшы мүмкүнчүлүгү болот. — 45 кг салмак чембердиги. Алия Мыктыбек жана Каникей Алтынбекованын ортосундагы беттеш.
12 жаштан 14 жашка чейинки таеквондочу айымдар азыр. Алия Мыктыбектин бир аз бою кичирээк экендигин да байкасак болот. Эми Канке Алтынбекованын колу буттары бир аз узунураак. Канчалык бир деңгээлде бул дагы мушкер үчүн жакшы бир үстөмдүк түзүп бериши толук мүмкүн. Алдамчылык аракеттер Канке Алтынбекова тараптан. Бирок Алия Мыктыбек азырынча каталарга жол бере элек. Тескерисинче чабуулдук аракеттер өтүп жатат, бирок бир соккуну өткөрүп алды өзүнүн алкагына. Кимиси жеңүүчү атана алат болду экен бул эрөлдө. Убакыт. Биринчи раунд. Бир аз тыныгышат. Андан кийин борбордук бөлүктөн кайрадан беттеш андан ары жалгашмакчы. Уруксат берилди демек, дароо чабуулга өтүп баштады бул жолкусунда Канке Алтынбекова. Өтө жакшы, тамай эки түйүнү орундатты, буту менен дагы жакшы иштөөдө, түз оң колу менен жүзүнө тамай тии бар, ичине дагы бир нече жолу сокку узатып үлгүрдү. Ооба, өтө жакшы. Алия Мыктыбек таптакыр атаандашты көргөзө албай жаткан сыяктуу бул көрүнүштө. Дагы чабуулдук аракеттер Канке Алтынбекова тараптан. Девушки 12-14 до 50 килограмм. Алибаева Мунара, Прайд. Жумабекова Сезим Капкан, за ними готовится. Иш тарапка дагы бир сокку. Ооба. Эми бул жерде жеңүүчү азыр айтпаса деле аныкталып бара жатат окшойт. Кийинки беттеш 12 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн ортосунда өтөт, 50 килограмм салмак чембирдиги. Напишешь, да? Сатьегова Жансая первое место. Жана 4 калыс өзүнүн чечимдерин тапшырыгын ортодогу рефериге тапшырышты. Эсептей турчу калыска рефери жеткирип берди жана бир нече көз ирмемдерден кийин В этом бою чечим чыгарылат. Канке Алтынбекова жеңишти камсыздады, ишенимдүү. Сатьегова Жансая, Альтаир занимает первое место. Алтынбекова Каныке Газпром занимает второе место. Мыктыбек Алия Газпром занимает третье место. Канке Алтынбекова экинчи орунду ээледи, ал эми биринчи орунду Жансая Сатьегова ээледи. Альтаир спорт клубунан, Газпром клубунан Канке Алтынбекова күмүш пайге, Газпромдон Алия Мыктыбек 3-чү орун күмүш байгени алып отурат. Мунара Алибаева жана Сезим Жумабекованын ортосундагы беттеш. Бул 50 килограмм салмак чембирдиги, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жана бир аз тыныгуу орун алат. Сезим Жумабекованын бут кийими чечилип кеткен сыяктуу.
Мунара Алибаева жакшы чеберчилигин көргөзүүдө. Ой, азыр ушул сокку тийгенинде деген чекте. Сезим Жумабекованын аткаруусунда 2 ирет тамай тийүү бар. Андан аркы аракеттер кандай таризде уланат болду экендигин байкап туралык. Мунара Алибаева жоопсуз 2-3 жолу бир кубаттуу соккун өзүнүн денесинин алкагын өткөрүп алган. Эми ушул жерден дал ушул Мунара Алибаеваны байкап туралык. Кандай жооп кайтаруу аракетин жасайт. Жана убакыт. Время. Бойцы на середину. Экинчи раунд. Мунара Алибаева Прайд спорт клубунан, ал эми Капкан клубунан Сезим Жумабекова. Салмак чембердиктери көбөйгөн сайын колдоочулардын дагы күндөрү жогорураак угулууда. Мунара Алибаева дагы бир кубаттуу тийүүнү орундатып өттү. Сезим Жумабекова абалды турукташтырып жакшы көзөмөлдөдү. Азыр ортодогу аралыкты кармоодо Мунара Алибаевада көйгөйлөр жаралып жатат. Жана кимиси туруктуулукту кармайт азыр. Өтө жакшы. Мунара Алибаеванын аткаруусунда жакшы чабуулдук аракеттер өнүгүүдө. Сезим Жумабекова жерге кулап түшкөндүгүн да байкадык. Кезектеги аракеттер. Кайрадан эле Мунара Алибаева жакшы бир чабуул өткөн болчу. Жооптук чабуулун Сезим Жумабекова дагы өз убагында кайтарып үлгөрдү. Убакыт жана эми калыс тартоонун чечимин күтөлүк. Сезим Жумабекованы колдоп келген күйөрмандар да көп экендигин байкасак болот бул кыйкырыктардан кийин. Здесь синий, да? 15-8 синий. Синий. 9-9 ничья. 9-3. Демек Сезим Жумабекова. В этом бою победу одерживает боец синего угла. Өтө жакшы Сезим Жумабекованы бул ишенимдүү жеңиши менен куттуктайлы. Демек Сезим Жумабекова 4-1 финалдык алкакта дагы беттешин улантат. Мунара Алибаева жана Карлыгаш Жусупбекованын ортосундагы беттеш. Жеңгени алтын байгени тагынат. Алтын медалды. Биринчи орун. Ал эми жеңилгени экинчи орунду ээлемекчи жана кезектеги аракеттерине көз чаптырып туралык. Өтө жакшы азыр Мунара Алибаеванын аткаруусундагы аракеттер. Бирок жооптук бир чабуулду дагы өзүнө өткөрүп алгандыгын байкадык. Мунара дагы да осы аракетин токтотпойт сыяктуу. Карлыгаш Жусупбекова жооп кайтаруу аракетин жасап жатат. Бирок Мунара Алибаева ортодогу аралыкты кыскартып 2-3 ирет бир кубаттуу соккуларды узатып үлгүрдү.
Время. Вакыт. Биринчи раунд. Калыс тартуунун тапшырыгын күтүп туралы азыр. Мунара Алибаеванын сол бут кийими дагы доосу. Чечилип кетип жаткандыгын байкасак болот бул көрүнүштөрдөн. 30 секунд. Мындан кийин 12 жаштан 14 жашка чейинкилер 55 кг салмак чембирдигинде ат салышат. Мунаранын чабуулу дагы доосу өнүгүүдө. Карлыгаш артка качып беттешти улантууга мажбур мындай чабуулдук аракеттерден кийин. Дагы бир нече ирет жасалган чабуул бир аз ийгиликсиз болгону менен абалды көзөмөлдөгөн аракетин жасоодо Карлыгаш Жусупбекова, бирок көрөгөчтүк кылган Мунара Алибаева бир ирет таамай тийүүнү орундатты. Карлыгаш кайрадан чабуулга чыгат. Бирок бул көрүнүштөрдө упай иштеп таба элек. Өтө жакшы Мунара. Мунара Алибаева дагы бир жолу таамай тийүүнү орундатат. Мына кезектеги аракеттери. Время. Вакыт бүттү. Калыс тартуунун чечимин күтөлүк. Бойцы на середину. Борбордук бөлүккө. В этом бою победил боец красного угла. Мунара Алибаева шенимдүү жеңиште камсыздады. Жана экинчи орунду ээледи. Не надо давать.